Pressa KG маалымат агенттигине окурмандарыбыздын бири 19-декабрда маалымат жөнөткөн. Ал маалыматта Чаткал районунун тоолорунун биринде Кытайлар тоолорго 3 километр туннель куруп алышкан. Ал туннелден албетте кен байлык чыгарын белгилеп айткан. Ал эми андан аккан суу зыяндуу зат болуп чыккандыгын баса белгилеген. Эмесе видеого назар салыңыздар. Кытай кеңдер Чаткалды момалагын чыгарып аткан кербези. Кар 1 метрден жогору. Сеткамак алып келдик, ушу сеткамак түшүрүп атырк. Шыпылдатып кыргыздардын алтындарын ушинтип алып турду да. Кытай кеңдер. Монтип туннел кылышып алыптыр. 3 километр экен туннели. Тоодун бул жагынан кирип, аркы башынан да чыгат экен, бер агынан да чыгат экен. Биягынан ошо рудасына алып чыгышат экен. Кыргыздар ушундай тоодун эң башына келишип алып, ушундай иштерди кылышат экен да. Кыргыздар ойгоңула. Оған бозоңыр болбойт кыргыздар. Момалагын чыгарып жүрүптүр. Суулары жерден агып чыккан сууларды көрсөң, вообще мылайга ичип болбойт аны. Ал сууну вообще ичип болбойт. Ойлоңула, кыргыздар ойлоңула, жакшылап ойлоңула. Жерде мамлекетке bir килоям киреше кирбейт экен. Эч кандай киреше жок экен мамлекетке. Таза полностью чоңдордун чөтүнө түшөт экен. Каланын кытайлар алып кетет экен. Кытайлардын азыр 80% кетиптир, 20% ушул жерде иштейт экен. Туугандар, ушулай экен да.
Çatkalda Çarat деген жерде bu. Mınaki. Fabrikanı gördüğünüz tuğanlar, kardı gördüğünüz kar. 1,5 metrde. Kar var. Bu Siningeske o Xitaylardı qarasa var ey. Toğlordu жоқ кылып атат мына, казып атат. Соронбай деген нерсе ушуларды карабайт мына. Бүт жагын казып жоқ кылыптыр. Наракка тешип, биягын бияка тешип, сууларга сианиттерди төгүп жоқ кылып атыр мына. Бүт жакты казып. Xitaylar нерлерге үйлерди ham курушуп жүртүрөт тоолордун башына. Котельный, мотельный бүт нерсеси бар экен, полный условиясы менен. Мына. Калай калк. Kim kuyet buğa tuğanlar aytkılaçı? Bu toğ giyikler degen, ayular degen hiç nesi yok bir yerde. Ketті öyle ürküp. Yok kılıp atıyor bu haramdan anayımız. Süle. Oldu şu işler yapacak.